Менин атым Ильяс. Мен Кыргызстанда Кызылжар деген айылда төрөлгөм. Сиздерге Кудай менен менин жолугушкан учурумду кыскача айтып бермекчимин. Менин жашоомдо бир аябай коркунучтуу учур болгон. Жандандыруу бөлүмүндө кызым ооруп ал жакта жатат. Ошондо мен түшүндүм. Мага Кудайдан башка эч ким жардам бере албастыгын. Анан докторлордон сурап, кирип көрүп чыксам болобу десем, макул дешти. Кирип баратып 9 ай гана болду төрөлгөнүнө. 3 жолу докторго түштүк. Эми ал эмне болот анын тагдыры? Ушундай жүрөгүмдөгү ой менен кызымды көрдүм. Анын ысытмасы аябай жогорулап, такыр түшпөй койду, жөтөлү токтобойт. Анан жандандыруу бөлүмүнөн чыгып, Кудайга кайрылайын деп чечтим. Кудай, эгерде сен бар болсоң, ушул кызымды айыктырып берчи деп кайрылдым. Ошол учурда Кудайга кайрылуум менин биринчи жолу чын жүрөгүмөн, жүрөктүн түпкүрүнөн кайрылган сыйынуу болчу. 10 күндүн тегерегинде Кудай кызыбызды айыктырып, биз ооруканадан чыктык. Ошол учур мен үчүн аябай кубанычтуу болду. Анткени кызым айыккан эле. Ошол учурда биз көбүнчө коркуп жүрчүк. Анткени кызым дагы ооруп калса, аны кантип мен сактай алам деген коркунуч басчу. Анан кайсы бир учурда мүмкүн буну мен жасаган бүт күнөөлөрүмдүн айынан ушундай болуп жатабы деген ой дагы менин жүрөгүмдө болчу. Ошол учурда биздин үйгө Ыйса Машаякка ишенгендер ыйык китеп алып келип берет. Торот, Забур, Инжил китеби. Анткени алар биздин кызыбыздын ооруганын билишчү жана биздин кызыбыз үчүн Кудайга сыйынып турушкан экен. Ал китеп колума тиери менен ачып аны окуй баштадым. Ошол китепти окуп, андан кийин мен көп жерлерин жакшы түшүнө алган жокмун. Бирок кайсы бир окуялар менин жашоомдогу болгон окуяларды чагылдырып турду. Ушунчалык мени жакшы билгидей ким жазды болот экен бул китепти деп ойлодум. 2003 жыл 18 апрель саат 4 чамасы. Жумуштан кеч келип үйгө кирдим. Ошол учурда мен Кудайдан кечирим сурагым келди. Бардык күнөөлөрүмдү айтып, Кудайга сыйына баштадым. Бирок Кудай мени таштап кеткендей сезилди. Жүрөгүм аябай коркунучка толду. Ошол учурда Инжил китебинде жазылган Ыйса Машаяк ар бир адамга жардам берет деген сөздү эстедим. Ошондо Ыйса мени кечир деп көзүмөн жаш чыгып, өксүп ыйладым. Ошол учурда ушунчалык жүрөгүмө тынчтык киргенин сездим. Анан мен Кудай мени укту, мени кечирди, мен ошону сездим. Ошол күндөн баштап мен Ыйса Машаякка ишенип калдым. Бүгүнкү күндө ар кандай кыйынчылыктарда Кудай менин үй бүлөмдү жана балдарымды сактаарына ишенем.